Кечки эфирде сиздер менен ЛТР телеканалында издейм сени көрсөтүүсү саламатсыздарбы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, буга чейин деле биз бир канча ирет эскертип келгенбиз, антсе дагы бүгүн кулактандыруу айтып кетелик. Эгерде издейм сени көрсөтүүсүнө кайрылууну каалаган болсоңуздар, анда биздин телефон номерлерибизге иш убактысында, ошондой эле WhatsApp номерлерибизге ар кайсы өлкөлөрдөн чалып байланышып, өзүңүздөрдү кызыктырган көрсөтүүгө тиешелүү маалыматтар тууралуу кабардар болсоңуздар болот. Саламатсыздарбы, издейм сени көрсөтүүсү. Мен уулум Исахов Нурланбек Сагынбаевичти издейм. Нурланбек 14 сентябрь 1970 жылы Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүнүн Кызыл Туу айылында туулган. Мындан 20 жыл мурда, тагыраак айтканда 1999 жылдын аягы 2000 жылдын башында Бишкек шаарына жумуш издеп кеткен. Ошол кеткен боюнча эле эч кандай кабары болбоду. Ал учурда үй бүлөсү бар болчу. Ал аялы менен деле кабарлашпады. Такыр дайыны чыкпады. Азыр кыздары бой тартып калышты. Биз Россия тарапка өтүп кеткен бекен деген ой менен 1991 жылы «Жди меня» көрсөтүүсүнө да кайрылдык. Көпкө дайынсыз болгондон кийин ички иштер кызматкерлерине да арыз менен кайрылганбыз. Бирок жакында милиция кызматкерлерине кайрадан кайрылса, уулубуздун издөөгө берилбегендигин айтып жатышат. Себебин так билбейбиз. Ал эми буга чейин сураштырып көрсөк, айрымдар аны Казакстан тарапка өтүп кеткен деп да айтышкан. Бирок так көргөн билгендер боло элек. Андыктан ушул көрсөтүүгө кайрылып жатам. Мен апасы Айым Исакова, Кара Суу районунан. Саламатсыздарбы, издейм сени көрсөтүүсү. Мен сиздерге Жалал Абад облусуна караштуу Ала Бука районунун Көксерек айылынан кайрылып жатам. Менин атамдын бир тууган иниси Шарипбай Жакыповду издейм. Ал 1941 жылы туулган. Союз учурунда интернатта окуган. Андан ары Наманган областында окуу жайды бүтүргөн соң учкуч болуп иштеген деп укканбыз. Кийинчерээк Кыргызстанга кайтып келди деген кабарлар да бар. Нарында жашай тургандыгын айтышкандар да болду. Бирок так эмес. Көптөн бери издеп эч дайын таба албадык. Шарипбой Жакыпов агабыздын бизде сүрөттөрү жок экен. Бирок канча убакыт өтсө да биз аны күтүп жатканыбызды билдирем. Кабары чыгып калса байланышып коюусун өтүнөм. Ала Бука районунан иниси Балтабаев Таалай Мамырович. Жалал Абад облусунун тургуну Азада Жумаева кайрылды. Ал уулу Ахматжон Бурханов 2005 жылдан бери дайынсыз экендигин кабарлаган. Белгилей кетүүчү нерсе, анын уулу Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда ашпозчулук менен алектенип келген. Саламатсыңарбы? Мен силерге 17 апрель 1985 жылы туулган уулум Бурханов Ахматжон Абдрахмановичти издеп кат жолдоп жатам. 2005 жылы Бишкек шаарындагы Жалал Абад чайканасында иштейт эле. Уулум Ахматжон ошол жылдары ишине кеткен боюнча кайрылган жок. Андан мурдагы жылдары Ысык Көлдө, Казакстандын Алматы шаарында да иштеп келген. Бул сүрөттөгү уулум Ахматжон Бурхановду көргөн билгендер болсо, кабарын айтып, дайынын такташып коюңуздарды суранам. Жалал Абад шаарынан Азада Жумабаева. Үйүнөн чыгып дайынсыз болгондордун дагы бири Болот Өмүрбеков. Ал сентябрь айы 2019 жылдан бери кайда кеткендиги белгисиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аны үй бүлөсү чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Бул жаран тууралуу кабардар болсоңуздар, издейм сени көрсөтүүсүнө кайрылып коюңуздар. Саламатсыздарбы? Менин жолдошум Өмүрбек Болотов Матраимович 21 март 1983 жылы Жалал Абад облусу Токтогул району Жетиген айылында төрүлгөн. 2019 жылдын сентябрь айында кечки саат 18:00 чамасында үйдөн чыгып дайынсыз. Ошол үйдөн чыккан күнү жанында Алтынбек аттуу жаран болгон. Бирок ал анын кайда калганы тууралуу эч нерсе билбей турганын айткан. Менин жолдошумду ошол жаран Жалал Абад шаарына чейин шерик болуп барып келүүсүн суранган экен. Жолдошум макул болуп, экөө Жалал Абадка эмес, Кара Көл шаарына чейин барышкан. Шерик экөө ошол жерде ичимдик ичип отуруп буруша кетип, менин жолдошум ошол жерден кайда кеткенин билбей турганын айтат. Жолдошум Болотбек Өмүрбековдун дайынсыз кетиши боюнча ички иштер кызматкерлерине да арыз менен кайрылганбыз. Азырынча бир тараптуу кабар айтыла элек. Жолдошум экөөбүздүн 4 балабыз бар. Алар атасын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Бул жолдошум Болоттун сүрөттөрү. Издеген Бактыгүл Исмаилова, Токтогул району Жетиген айылынан.
Саламатсыздарбы, урматтуу издейм сенин көрсөтүүсү. Мен сиздерге дайынсыз кеткен бир тууганымды издеп кайрылып жатам. Ал Садыков Марат Аалы Исмаилович. 1957 жылы Ош облусу Араван району Төө Моюн айылында туулган. 2005 жылы Бишкек шаарына жумуш издеп кеткен. 2006 жылы Казакстанга барганын, ал тарапта дыйканчылык менен алектенгенин айткан. Андан кийинки жылы кайра Бишкекте дыйканчылык кылган. Ошондо сүйлөшкөнүбүздө эгинди жыйнап алып барам деген болчу, бирок келген эмес. 2009 жылы Бишкек шаарынын четки айылдарында иштеп жатканын кабарлаган. Ошол эле жылы бир тууган тагабыздын баласына да жолуккан. Ага сүт заводу иштеп жатканын айткан экен. Ошол бойдон кабарсыз кетти. Мен сиздерге Араван районунун Гүлбаар айылынан кайрылып жатам. Издеген Зулайка Исакова. Атасы 14 жылдан бери дайынсыз экендигин айтып, дагы бир жаран кайрылды. Ал атасы дайынсыз болгон учурда болгону 10 айлык наристе болгон. Саламатсыздарбы, издейм сени телеберүүсү. Мен атамды издеп жатам. Ал Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Башбулак айылында туулган. Атын Тынаш Дечүү, фамилиясы Кенжебаев. Атам мен 10 айлык мезгилде үйдөн чыгып кеткен боюнча кайрылып келген эмес экен. Үйдөн чыгарда досторунун бири чакырганын айткан. Бирок досу кайтып, атам дайынсыз болгон. Андан бери арадан 14 жыл мезгил өттү. Эч бир кабар жок. Атам жөнүндө маалымат билгендер болсо, кайрылып колдоо берип коюңуздарды суранамын. Мен атамды жакшы таанып биле алган жокмун. Антсе да аны сагынып издеп келем. Бул атамдын бизде сакталган сүрөттөрү. Мен жаңыдан төрөлгөн мезгилде түшкөн экенбиз. Издеген кызы Анара Кенжебаева, Ош шаары. Саламатсыздарбы, издейм сенин көрсөтүүсү. Менин атым Курсанай. 1991 жылы төрөлгөм. Учурда Баткен облусунда жашайм. Атам менен апам ажырашып кеткен. Андыктан мен тага журтумдун колунда тарбияландым. Мен атамдын ким экенин билчү эмесмин. Кийин таятам атамдын аты жөнү Пазыл Сатаров экенин айтып, катташтырууга аракет кылды. Тилекке каршы атам 2007 жылы көз өткөн экен. Мен атамды бир ирет да көргөн эмесмин. Анткени ата-энем мен төрөлө элек мезгилде эле ажырашып кетишкен. Ал арада атамдын Камал аттуу иниси келип, мени менен учурашып кеткен. Ошентип 2014 жылдан 2017 жылга чейин катташып, кийин байланыша албай калдык. Акем Россияга кеткен, так дарегин билбейм. Укканыма караганда чоң энем Айым Паша Сатарова да мени издеп жүрөт дешет. Ал Кадамжай районунун Окна айылында жашайт дешкен. Бирок так дарегин билбейм. Тагдырымда көптөгөн окуялар болду. Аны кенен айтсам болмок. Бирок азыр башкы максатым ата журтум менен катташкым келет. Эгер алар мени издеп жаткан болса, байланышып коюусун суранамын. Маматкулова Курсанай Пазыловна. Биринчи аялым экөөбүз 40 жыл жашагандан кийин ол оорунун азабынан каза болуп калгандан кийин, анан кийин ал жылдык өткөндөн кийин аял алдым да Жалал Абадтан. Ошол ооруп төрөгөндөн кийин барайын десем, ал Айнура айтты да, аты Айнура. Сиз келбеңиз, мен акамдын пейилин билбейсиз да, пейил деп ушундай деді. Анан бир эки жолу телефонду аялымдан звонок кылсам, аялы Айпери экен, ошо Айпериге ошо мен аялым Айнуранын телефону ошондо болчу. Звонок кылсам, жанында бар экен, мына эме менен күйөөм менен сүйлөшөт эле, ал мени аябай жаман сөздөр менен сөгүп, ушундай неме болуп койду да, капа кылды. Чагымда ал иниси да, акасы да салымдайраак дейм да. Мен эмнеге сөктү билбейм мен. Мен эмне кылгам күнөөмө келди. Сөктү ушундайдан кийин ону менен сүйлөшкүм келбей калдым арасы. Бул Асам менен Батма. Атасы Манап Касымов Ош шаарынан издөө салган эгиздер. Балдардын алгач төрөлгөн жана мындагы 1 жаштан өткөн мезгилиндеги сүрөттөрүн атасына апасы жөнөтүп турган. Балдары 2 жашка чыга элек мезгилде апасы Айнура Акынбаева каза болгон. Ошол бойдон балдардын атасы менен туугандарынын байланышы да үзүлгөн эле. Анан кийин атасы каза болуп калды. Атасы Каракөлдүк, Каракөл шаарынын Көкбел деген айылында турушат экен да. Анан кийин о жерде акасы немени бол аты Айнура эле, Акынбаева Айнура. Айнураны алып келе жатып, жолдо келип айтып келиш керек эле, мындай
карындашым ушундай иш болуп туруп атамыз ооруп калыптыр, ошого кетип атабыз деп. Ал айтпай эле жөн алып келип анан баягы эшигин алдына келгенде боз үйдү көрүп, аялды көрүп эле эмне болуп кетти, атабыз өлүп калды, ошол жерден катуу кайгырып, дагы баягы стресс болуп, мурдунан кан агып, кайтып анан ушу атасынын немесин күтпөстөн эле дагы түнү менен машина менен Бишкекке жөнөтүшүптүр. Анан кийин ошо боюнча аны дагы Ленинградка дагы жеткизип, Ленинградтан акыры Ленинградда ошо неме телефондон сүйлөсөм, аябай оор сүйлөп ушунчалык кыйналыш менен сүйлөп атты да, ар бир сөздү. Ошол болду, менен ошо боюнча связь үзүлдү. Анан апасы менен байланышып турчу элем. Апасынан ушу жакшы Ленинградтан жакшы болуп келсеңиз, бир түлөп өткөзөм да сразу жөнөтөм, өзүң келип алып кетесиң деп аткан элем. Анан кийин ошондон кийин анан ошол акасынын кызы, чоң кызы мектепте окуйт эле, ошол менен ошол аркылуу информацияны алып турат элем да. Мына сүрөттөрдө ошол кыз жөнөткөн, акасынын кызы. Мына балдарыңыз мынча болуп калды деп. Менен WhatsApp'тан. Анан ошол айтты, Айнур эжим аябай оор экен. Неме чогултуп атабыз, каражат чогултуп атабыз, баары жок сатып атабыз, машиналерден бери саттык, алып келиш аябай оор экен деп акыркы марта ошо кыз айтты. Ошо боюнча акыркы информация ошол болду, башкара албадым. Айнура Акынбаева апасы менен кеңешип үй бүлө курушканына карабай, жолдошунун жашы бир топ улуу болгондугуна байланыштуу Айтор Айнуранын жакындары алардын жашоосун улантууга каршы болушкан. Ошентип оорудан айыкпай көз жумган келинчегинин жакындарынын таппай калган бул жаран мындан ары балдарын таап, катташып туруу тилегин билдирет. Ал Тургай эгер мүмкүнчүлүк болсо аларды өз тарбиясына алууга да даяр. Эми туугандарды мен Көкбелге барганым жок чында. Барганым жок. Себеби атасы өлүп калды, анан кийин ошол апасы дагы, кайнына дагы алыгы немеси бар экен, давление касал бар экен, бир айдан ашык Каракөлдө жаткан, больницада сүйлөшүп турат элек да. Аябай оор ушу. Анан дагы кабар болбой калды. Ушундай болуп калды. Эч жакка кайрыла элек экенсиз да. Эч жакка кайрыла элек. Эми ушул азыр эми 15-жыл туулган болсо 6,5. 15-жыл февраль айында туулган, 20 февралда туулган. Анан бери 7-че чыгып калган, может 1-чи класста окуп атат экен ошо немеде. Барайын десем өзүнө бай койду, келбей эле туруң, акам билбейсизбейли деп. Анан мен ошондой таштап коюшка өзүм адамдык немем чыдабады, издеп көрөйүнчү бир, может табылып калабы эмне болду деп. Ошол немеси акасынын үйкү Бишкектин тарабында Аларча деген кыштак бар экен, ошондо да айткан эди, Аларча кыштагында жүрөт. Саламатсыздарбы? Мен Райымжан Кымбатбек Талайбекович. Сиздердин көрсөтүү аркылуу тайкелеримди издештирүүнү көздөп, сиздерге Нарын областынан кайрылып жатам. Мен ушул жашка чейин атамдын тарбиясында иржеттим. Апамдын аты Жамиля. Мен апамдын фамилиясында жазылган экенмин. Атамдан бул тууралуу сураштырсам, апам мени төрөгөн. 3 айдан кийин көз жумганын айткан. Ал эми тага журтум мени багуудан баш тартып, балдар үйүнө калтырышыптыр. Кийинчерээк атам бул тууралуу кабардар болуп, мени алып келген экен. Мунун канчалык чындыгы бар экенин билбейм. Азыр 23 жаштамын. Үйлөнүп өз алдынча түтүн булатып жатам. Кээде тайкелериме таарынып калчумун. Катташпайм деп да ойлогом. Бирок кайра ойлонуп даректей баштадым. Алар менен бул кабарымды уккан менен мени кабыл алабы, жокпу билбейм. Канткен күндө да бир сураштырып көрүүнү туура таптым. Балким тага таяжелерим табылып калар. Кымбатбек Райымжанов. Саламатсыздарбы, издейм сени берүүсүнүн жалпы жамааты. Менин аты жөнүм Абдубайыт уулу Урматбек. Москва шаарында эмгектенемин. Жакында менин жеке баракчама Россиянын Магнитогорск шаарынан Анастасия аттуу жаран кайрылды. Ал атасы кыргызстандык экенин айтып, табууга жардам сураган. Тилекке каршы Анастасия атасын көргөн эмес. Аты жөнүн да толук билбейт. Бирок аты Урмат, Бишкек шаарынан болот деп жазган.
Апасы Татьяна Викторовна менен Урмат 1996 жылы аталган шаарда таанышып, 1997 жылы кыздуу болушкан. Ата-энеси кандайдыр бир себептер менен 1998 жылы эки айрым жолго түшүп, байланыш үзүлгөн. Ошол бойдон атасынан кабар болгон эмес. Анастасияда атасынын сүрөттөрү да жок экен. Мекен темасындагы чыгарылып келе жаткан белгисиз жоокер берүүсү Кыргызстандын жана башка аймактардагы жарандардын Улуу Ата Мекендик согушка кетип белгисиз болгон жоокерлер тууралуу кабарларын тактоо максатында көрсөтүлүп келет. Ал эми эрдик эскирбей берүүсү Улуу Ата Мекендик согушка кетип буга чейин дайынсыз болгон жоокерлердин өздүгү такталып, алардын жакындарына издөө салынууда. Саламатсыздарбы? Мен Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо району Казарман айылынан кайрылып жатам. Менин чоң атамдын бир тууган иниси Жасуул Молдогелдиев 1942 жылы согушка кетип дайынсыз болгон. Кат кабар келген эмес. Абабыз менен чогуу кеткендердин айтуусуна караганда, ал Германияда калган деген аңыз кептер бар. Жоокердин атасы Молдогелди, апасы Апал. Согушка кеткенге чейин үй бүлөлүү болгон, артында бир кызы калган. Анын аты Асылбү. Тилекке каршы мындан 3 жыл мурда көз жумган. Мен агасы Чейбылдын небереси болом. Аты жөнүм Чейбылов Нышан Жолдошевич. Издейм сени көрсөтүүсү мына ушун менен соңуна чыкты. Ар бир үйдө кут, береке, ынтымак, ырыскы болсун. Башкысы дүйнө жүзүндө тынчтык болсун деген жакшы тилектер менен аяктайбыз. Саламатта туруңуздар.